Саламатсызбы. Дүйнө жана чөлкөмдө болгон урун окуялар менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков. Сириянын Алеппо шаарында жайкын тургундарды жана козголоончуларды эвакуациялоо кайра улантылды. Бул аракет 16 декабрда үзгүлтүккө учураган эле. Адам укуктар боюнча Сирия обсерваториясы миңдеген адамдарды салган автобустар шаардын чыгышынан жолго чыкканын ырастады. Дүйшөмбүдө Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде Алеппого байкоочулар миссиясын жөнөтүү маселеси добушка коюлат. Ал тапта Сирия бийлиги 4 жылдан бери алгачкы жолу тургундарды Алеппонун борборуна алып келди. Мен бул жакка келүүдөн коркуп жаткам. Акыры көндүрүп алып келишти. Мурда бул жерден көргөн нерселерден эч нерсе калбаптыр. Алеппо 2012 жылдан бери экиге бөлүнүп, шаардын чыгышын көтөрүшчүлөр көзөмөлдөп келген. Орусиядан колдоо алган президент Башар Асадтын күчтөрү каланы дээрлик колго алганын билдирүүдө. АКШда бүгүн шайлоочулар коллегиясы 45-чи президент үчүн добуш беришет. Коллегиянын жалпы 538 мүчөсү 8 ноябрдагы шайлоонун ар бир штаттагы жыйынтыгына ылайык талапкерлерге формалдуу түрдө бюллетень салышат. Мындай жараян Америкадагы 50 штатта жана Вашингтондо өткөрүлөт. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча республикачылардын талапкери Дональд Трамп шайлоочулар коллегиясынын 300дөн ашыгынын добушуна ээ болгон. Президент болуу үчүн 270 добуш жетиштүү. Демократтардын талапкери Хиллари Клинтон өлкө боюнча атаандашынан көбүрөөк добуш топтогону менен шайлоочулар коллегиясынын 230дан ашык мүчөсүнүн гана добушуна ээ болгон. Анын тарапкерлери шайлоочулар коллегиясына кайрылып, Дональд Трампка каршы добуш берүүгө чакырышууда. Иорданиянын Карак шаарында 10 адамдын өмүрүн алган чабуулдан кийин тургундар бийликтен коопсуздук чараларын күчөтүүнү талап кылышууда. Жекшемби күнү белгисиз чабуулчулар туристтер көп топтолгон чепке кирип келип ок чыгарышкан. Анда мерт кеткен адамдардын арасында Канаданын бир жараны бар. Полиция 4 чабуулчуну атып өлтүргөнүн кабарлады. Кылмышкерлер тобу баардык коопсуздук чараларынан өтүп, Карак чебине кирип келишти. Бул өтө белгилүү туристтик жай. Анда жашырына турган көп жерлер бар. Бул Иорданиядагы соңку жылдардагы эң кандуу чабуул болуп калды. Эч бир тарап жоопкерчиликти алган жок. Иордан бийлиги чабуулчулардын тек жайы боюнча маалымат бере элек. Чеченстандын бийлиги дем алыш күнү полиция менен ачкан адамдарды ислам мамлекети менен байланышы бар деп атады. Расмийлердин айтымында полиция атып өлтүргөн 7 жоочунун бирөө Сириядагы командири менен интернет аркылуу кабарлашып турган. Калган 6 адам Түндүк Кавказда полиция кызматкерлерине кол салган үчүн издөөдө жүрүшкөн. Дем алыш күндөрү башкала Грознын четиндеги 2 жерде атышуу болгон. Чечен расмийлери анда 7 жоочу өлтүрүлүп, 4-өө кармалганын билдирсе, Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров мерт болгондор саны 11ге жеткенин айтты. 4 декабрда да Грознын айланасында атышуу болуп, андан кеминде 14 полиция кызматкери набыт кеткен. Мексикада Колима вулканы жанданды. Ишемиде жанартоодон 2 жолу лава атылып, андан чыккан гүл жана түтүн бир нече чакырымдык бийиктикке көтөрүлдү. Учурда лава улам күчөп атылып жатат. Бул Мексикадагы активдүү жанартоолордун бири. Колима жана Халиска штаттарынын ортосунда жайгашкан 3800 метрлик жанартоо Тынч океанындагы сейсмологиялык активдүү тилкеде жайгашкан. Дал ушул тилкеге жер планетасындагы эң көп жер титирөөлөр жана вулкандар туура келет. Мексикада 3000дей жанартоо бар, алардын 14-ü активдүү жанартоолордун катарына кирет экен. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар экенин эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, атап айтсак, YouTube'дан жана Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан бизди Кыргыз Азаттыгын алгысы же Азаттык медиа деген аталышты издеңиз. Аман туруңуздар.